акчасын эмне үчүн биздин касса ал деген мамлекет берип койгон жок ал акчаны. Ар бирибиз өз мээнетибиз менен темселеп, мен, например, Россияда жүрүп тапкан акчам. Ар бирибиз темселеген акчалар, биз калган эч ким жок бу жерде. Жана Илим Карыбековду айтат, норковый шуба кийип алып жүрүшөт деп. Кана ошол норковый шуба бизде анда деген кредиттерди аз пайыз менен бербейби? Азыр кредиттер кандай пайыз менен берилип атат? Ошону карабайбы мамлекет анда? Өкмөт иштеген алып келип бербезе, товарларды алып келип берип бизге милдеттендирбезе, өзүнүн акчасын алып келип бер, илгеркидей салыкты киргизебиз деп ойлоп атат ККМ аппаратын. Андай болбойт экен. Жана эмнени сатсаң, ошонун баарын через ККМ өткүзүш мүмкүн болбой жатат. Биз, например, жаныбызда глобус ачылган, эптеп содобусун деп 12 чейин отуралык десек, анда да текшерип келет экен. Ошондо чоң магазиндерди текшеришпейби андай кыйын болсо? Ошол точно иштеп атабы, иштей алат бекен деген суроо туулат да. Мен оюмча бул аппарат иштей албайт магазингечи. Анан жүрөсүң ошол налоговыйда байкуш болуп, улам бири эшигин карап. Биздин оюбузча бышпаган закон болуп атат. Мен 3 айдан бери налоговыйга барам. Барсаң алардын интернети катыйт, айтат, анан келиңиз, 5те келиңиз, бул деген качан чечилет? Интернет без конца, даже бизде эмес, налоговыйда катыйт. Барып көргүлөчү, улам бир окошкадан экинчисине жиберишет. Налоговыйда отургандардын баары айтат, тиге бар, буга бар, тиги окошко, бул окошко. Мен бухгалтер эмесмин, мен мугалиммин. А бизге штраф бул ар бир эмеден кылса болот да, магазинге келип алып, мисалы үчүн налоговыйлар келип, эгер ККМ аппараты менен так иштебесең, штрафтар каралган. Ошонун баарын кыла берсе, магазин 1-2 күндө эле жабылып калууга туура келет да.